Биз майрамдык чыгарылышыбызды алга карай уланта бермекчибиз. Бүгүн биздин конокто бир өзгөчө айымыбыз келип отурат. Колунан көөрү төгүлгөн өзгөчө белектери менен келди десек болот. Өзгөчө белектери менен аны көргөн адам сөзсүз түрдө таң калат деп ойлойм. Мен дагы азыр бул жерде туруп таң калып отурам. Бул кандай болуп кетти экен депчи. Анда эмесе биз жалпы теле көрүүчүлөр менен тааныштырабыз эжекебизди. Ооба, Айнура Шопокова, Нукура Ош кондитердик үйүнүн ээси. Саламатсызбы? Кутмандуу таңыңыз менен эжеке. Саламатчылык. Арутан программасына куш келипсиз дейли биринчиден. Куш келипсиңиз. Майрам башталып атат. Майрамдык маанайларыңыз кандай? Аябай жакшы, майрамдык маанайлар. Бүгүн мына майрам башында силердин эфириңерге келип отурам. Чоң рахмат. Чакырганыңыз үчүн. Эжеке, буюрса, ушул маектин жүрүшүндө дал ушундай табышмактуу белектериңиз тууралуу айтып бересиз деген ойдобуз. Негизи 8 мартка карата сиздердин кондитердик үйдө кандай даяргерчиликтер болуп атат? Кандай майрамга белектерди даярдадыңыздар? 8 март бул өзгөчө майрам болгон үчүн, бул жылы мен өзү жаңы кондитер болгон үчүн, жаңы кондитер үчүн өтө көп заказ болду деп эсептейм. Негизи эле акыркы майрамдар мен үчүн майрам эмес, иш күнү болуп калды. Мына 2-3 күндөн бери ушул даярдык менен майрамга даярдык болуп атат. Мындан жакшы биз теле көрүүчүлөргө дагы көрүп аябай таң калып атса керек бул сумкаларды, анан өзгөчө айымдардын бул бут кийимдерин эмне эле коюп алып отурушат деп. Урматтуу теле көрүүчүлөр, биз сиздерге көрсөтөлү бул жерде. Кадимки эле бул сумка болуп көрүнүп жатса керек, бул бирок биз сүйүп жеген, анан өзгөчө биздин жаш бөбөктөрү сүйүп жеген бул шоколад. Буну жесе болот, урматтуу теле көрүүчүлөр. Ошондуктан биздин эжекебиз колунан көөрү төгүлгөн уста десек да болот. Андыктан бул дал ушул бут кийимдердин баарысы өзгөчө шириндиктер. Бул жерде турган унаа дагы шириндик, аны жесе дагы болот. Анан бул айымдардын туфлиси, аны дагы жесе болот, ал дагы өзгөчө шириндиктерден жасалган. Эжеке, эми ушул шоколаддарды каяктан алып келесиз? Бул шоколаддарды мен Алматыдан заказ берем. Италиян, анан Франциянын шоколаддарын алдырам. Бельгиянын шоколаддарын колдоном. Өтө сапаттуу, даамы өтө сонун шоколаддар. Бул шоколадды жасаштын өзүнүн калыбы бар. Бирок калыпка куюп коюш оңойдой көрүнгөнү менен мунун өтө технологиясы кыйын. Бунун менен мен көптөн бери алып урушуп отуруп, эми өздөштүрдүм десем жаңылышпайм. Шоколад мен негизи айта кетчү нерсе, шоколадды темперациялоо деп коет. Темперациялоо деген бул шоколадды, мисалы үчүн кара шоколадды 50 градуска чейин эритебиз. 50 градустан ашырбай эритип, аны кайрадан мрамор доскасына куюп, 29 градуска түшүрөбүз температурасын. 29 градуска түшүргөндөн кийин кайра аны 31-32 градуска көтөрүп, андан кийин гана бул жасаганга бир формага куюп, же бир кандайдыр бир деталь жасаганга ылайыктуу болот. Ушундай темперациялоо туура болсо, чыккан форманын өңү жалтырак болот, жегенде кырсылдак болот, сактоо мөөнөтү узартылат, даамы жакшырат. Бул шириндиктердин баарын чет мамлекеттен заказ кылат экенсиз. Мисалы, ал жактан келет, анан сизге келип, сиздин өзүңүздүн эмгегиңиз, анан бул калпа куюп, бул негизи эле көп убакытты талап кылган эмгек экен. Анан мисалы, бир чокоюздун баасы канча турат? Негизи сиздин эмгегиңизге жараша кандай болот? Мен өзү чындыгын айтсам, эмгегимди баалабайм. Негизи мен өтө кызыккан үчүн, кондитер болуш үчүн өтө кызыгыш керек. Мунун аркасынан өтө чоң акча таап байып кетүүгө азырынча биздин үй бүлөлүк бюджетке бир да акча кошо элек, коротуп эле атабыз. Кызыккандыгым үчүн гана жасайм. Азыр биздин элге бул кандай доступный десем болот, 500дөн сатып атам. Веси, салмагы 180 грамм, 200 граммга чейин чыгат. Чоңдору. Негизи жөнөкөй шоколадтан дагы дал ушундай белектерди жасаса болобу, же анын дагы өзгөчө кошулмалары болуш керекпи? Жөнөкөй шоколад менен жасап көргөн эмесмин. Негизи таза шоколад болуш керек, мындай чыгыш үчүн. Андан соң мен Нукура Ош деп атаганын себеби таза продукта менен жасайм, натуралдык продукта, табигый продукта менен жасайм. Ошондо мен азыр уже колдо жасалган конфеттерди жасап баштадым. Мунун ичинде бадамдын уну, фундуктун уну, манганын пюреси, маракуянын пюреси, ошондой экзотический пюрелерди алдыртып, чет мамлекеттерден ичине ошолорду жасап, шоколад жасап атам. Мунун негизгиси сыртындагы шоколадды. Бул шоколад
айткандай таза сапаттуу шоколад болуш керек. Андан жакшы. Келиңиз эми бул кесипке кантип кызыгып калдыңыз? Кайсыл жактан көрүп калдыңыз? Эмне түрткү болду? Бул кесип мен өзү хоббим. Чындыгын айтсам мен библиотекада иштейт элем. 1 ай мурда отпускага чыгып ошону менен азыр ишимди таштадым. Эми ушул бул деле чыгармачылык деп ойлойм. Чыгармачылык менен алектенейин деп. А негизи мен өзү ушундай бышыруу боюнча бир ойлосом 2-класстан бери эле кылат окшойм. Биздин жаш кезде интернет деген жок болчу, рецепт деген жок болчу. Чамалап эле бир күн окшосо, бир күн окшобой. Мен бир случай айтып кете турган болсом, кадимки эле сковородкага эле бар тапкан нерсени салып эле жасайт элем. Бир жолу энемин туулган күнүнө жасасам, 3 этаж торт кылдым. Араларын крем дегенди билбейт экен, варенье менен сүйкөп кескенде арасы ортосу пышпай калыптыр. Ошондон Актош деген итибизге салып бергенбиз. Мен бир нерсе баштайын дегенде эле Актош туулуп калыппы деп күлүп калышчу эле үйдөгүлөрчү. Актоштун туулган күнү экен деп. Ошентип жүрүп жетиштим дейм. Бирок мен өзүмчө үйдө жасап жүрүп эле былтыр 1 жыл мурун Алия деп Шымкенттин бренд шеф кондитеринин мастер-классына бардым. Ошол мага аябай чоң түрткү берди. Ошондон кийин өзүм кызыгып жасап эле бара ушуга киришип баратам. Анан атайын ушул белектерди жасоодо же болбосо тортторду бышырууда канчалык деңгээлде сиздин үйүңүздө шарт бар? Мен Кудайга шүгүр бардык шартты жолдошум түзүп берет. Мен хоббимди аябай колдойт. Айткан жакка мастер-класстарга жиберет. Шартым бар. Кандай ийгиликтерди жаратылыңыз дал ушул чөйрөдө? Мен өзү көп изденем. Чындыгында мен жөнөкөй нерсе жасагым келбейт. Мага бир эргүү келиш керек бир нерсе жасаш үчүн. Мен күздө чоң подвес асма шоу торт жасадым. Бир тойго килограммга 40 килограмм, биринчи ярусу диаметри 80 сантиметр. Өтө чоң, ал өзүнчө конструкция менен сахнага алып чыгылды. Ошону мен чоң жетишкендигим деп эсептеймин. Буйруса менде чоң идеялар бар. Мына машинаны эле фарын жасаганга үлгүрбөдүм. Жанып турган фары болуш керек эле. Келечекте идеялар бар. Муну дөңгөлөгү менен жүргүзөм дегенчи. Мен ушу бир эле нерсени жасабайм, бир укмуш нерселер жараткым келет. Жакшы, биздин телекөрүүчүбүз бар экен, байланышка чыккан. Кабыл алып коелу. Алло, саламатсызбы? Алло, саламатсыздарбы? Саламатчылык, кутмандуу таңыңыз менен. Мен суроом бул эжеге болчу. Сиздин талантыңызга таанышым. Мен Ош шаарында мындай көрктүү даамдарды көрө элек болчумун. Ооба. Ишиңизге ийгилик. Анан менин суроом ошол сиздин эмеңиз, фирмаңыз ошол таттуулар жасаган эмеңиз кайсыл жерде, биз кайсыл жерден заказ берсек болот сизге? Чоң рахмат, сурооңуз түшүнүктүү. Суроо түшүнүктүү эле. Мен азырынча бир кандайдыр бир ишкана ача элекмин. Үйдө эле заказ боюнча жасайм. Заказ боюнча дегени мен продуктам узакка турбайт, нукура азыктан болгон үчүн, ошон үчүн заказга анан шаар боюнча доставкасы бар, жеткирип берүүсү бар. Анда жакшы, биз Ошто телеканалына кайрылсаңыз буюрса эжекештин байланыш телефондорун алып калабыз. Биздин неме чалып алсаңыздар болот. Анан сизге азыр эми көрүп көпчүлүк эле биздин жаш кыздарыбыз көрүп, дал ушул нерсеге кызыгуу арттырып, ушул эжекебизге шакырт түзсөк болобу деген мүмкүн араларында суроо жаралып аткандар. Бул нерсеге кандай карайсыз? Бул суроо көптөн бери эле мага көп эле айтып атат. Бирок мен өзүм өтө самокритик болгондуктан дагы кичине өзүм дагы үйрөнүш үчүн, өздөштүрүш үчүн мен ар бир үйрөнүүчүнүн 100% суроосунун талаптуу жооп бере алыш үчүн дагы бир аз убакыт керек. Буйруса ушул жылда мен деле мастер-класс өтүүгө камынам, даярданам деп ойлойм. Эми Айнур эже айтсаңыз, дал ушул бир туфлини жасаганга канча убактыңыз кетет? Анан бул канча убакыт сакталып турат? Бул туфли темперациялоодон кийин бир кыйла узак эле убакыт сакталат, бирок биздин үйдө сакталбайт. Балдар бар болгон үчүн сактап көрө элекмин. Анан убакыты жасалгандан кийин калыптан чыгарганга чейин 8 саат убакыт кетет. Мына ушундай төшөктө талап түшүгү аябай. Эми мунун кардарлары канчалык деңгээлде болуп жатат бүгүнкү күндө? Кардарлары азырынча азыраак, себеби мен жакында эле баштадым. Эми буйруса
болот деп ойлойм. Пландарыңыз кандай дагы алдыга койгон? Алдыга койгон пландар эми ушунун аркасынан көп эле ийгиликтерге жетишейин деп турам. Мен оюмда азыр укмуш конструкциялар менен шоу тортторду кыялданып келем. Буйруса заказ болсо Ош шаарында жок нерселерди жаратууга аракет кылам. Эжеке, сизге дагы чоң рахмат, ушинтип таң эртелеп келип өзүңүздүн шириндиктериңизди элге тартуулап көрсөтүп, жаңылыкты жаратып жатканыңызды далилдеп өттүңүз. Майрамыңыз менен келе жаткан. Анан бардык айткан тилектериңиз орундалсын. Сизден буйруса алдыдагы жылдардын ичинде мындай өзгөчө нерселерди күтүп калабыз. Азаматсыз келиңиз, эжекебизге дагы бир мүмкүнчүлүк берели. Келиңиз өзүңүз жалпы теле көрүүчүлөрдү майрам менен куттуктап алсаңыз болот. Эркин микрофон сизге. Эмне деймин, урматтуу теле көрүүчүлөр, айымдар, апалар, энелер, кыздар, эже сиңдилер, баарыңыздардын келе жаткан майрамыңыздар менен куттуктаймын. Бул майрамда баарыбызга жакшы ийгил кандай десем, жакшы белектер далайлы. Биз күткөн негизги жакшы белектер далайлы. Андан дагы бизге мырзалар жакшы мамиле кылсын, кандай десем, камкор болсун. Аял киши үчүн эң негизгиси эле ошол. Ооба. Анан эркектер бизге канчалык камкор болуп, канчалык көңүл буруп мамиле жасаса, биз аялдар ушундай нерселерди жасаганга көрдүңүзбү? Азаматсыз. Чоң рахмат эжеке. Сизге дагы чыгармачылык ийгилик, анда мындан ары мындан да мыкты нерселерди жасап, өзүңүздүн ийгиликтериңизди багындыра бериңиз. Азаматсыз. Сиздерге дагы чоң рахмат, ишиңиздерге ийгилик. Азаматсыз. Ардактуу теле көрүүчүлөр, Аруу таң программасы алдыга карай уланат. Алдыда болсо жагымдуу клип биздин программабызды улантат.